кээде ушундай бир ой кетип калат да, өзүм эте чукканыч каза болгонбу деген. Мына ошол жерде Конституциянын атасы Өмүрбек Текебаев айтып атат. Жылдыз Айтебаевна колдоп койсоңуз, Алмазбек Атамбаев суранып атат. Өмүрбек Черкешев, коркпоңуз. Сиз азыр айтып атпайсызбы? Мен коркпойм, ыйгарым сурабайм, качпайм деп. Бул деген сөз сиздин коркуп атканыңызды билдирип турат. Мен Молдо Муса Кангантиевди ушунчалык сыйлап калдым. Мына ушундай жигиттерди генерал десе болот. Ошон үчүн Садыр, камчы, бекем болгула. Садыр Жапаровдун рейтинги жөнөкөй карапайым элдин арасында мындай да эмес, мындай көтөрүлүп атат. О, жогору жакка карап. Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Студияда мен Шайиста Шатманова жана Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, жөн эле депутат эмес, акыркы жылдары Ата журт фракциясынын лидери болгон эжекебиз, ошондой эле аябай тайманбастыгы менен, эрктүүлүгү менен белгилүү Кыргыздын кыйын кыздарынын бири Жылдызхан Жолдошова болмокчу. Жылдыз эжеке, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздар, урматтуу. Мекенчил партиясында сиз ошолордун тизмеси менен парламенттик шайлоого катыштыңыз да, октябрда. Анан ошол жерде негизги партиянын өзөктүк программасы катары сиздер чек араны коргоо, чек аранындагы талаштуу маселелерди чечүү ишин басым жасап атасыздар да, ошого коюп аттыңыздар негизги акценттечи. Анан бүгүнкү күндө аксылыктар жанагы көптөн бери талаштуу келаткан Дейрес деген аймакты да, калп айтпасам 300 гектарга жакын жерди Өзбекстан тактала элек жерди келип зымдар менен тосуп алатат деп, ал түгүл ошо талаага чыгып видеолорун тартып жөнөтүп атышат да. Анан бүгүнкү күндө ошо Садыр Жапаров өлкө башчылыгына бир ай мурун барганда биринчи негизги кадамдардын бири катары чек ара кызматын УКМКнын курамына кошту да. Азыр эми ошол жерди Камчыбек агабыз Ташиев жетектеп жатат. Ташиев саясатчы катары элдин арасында ушу чек ара маселесине күйгөн адам катары белгилүү болчу. Ал түгүл ошол аксыда маселелер чыкканда башка расмий бийлик өкүлдөрү баргыча ушул жерге жетип барып эл менен жолугушуп маселелер чечүү керектигин, кандай чечсе болоорун айтып, бийликтен ошону талап кылып келген. Бүгүн аксынын эли Ташиевди күтүп атат. Азыр анын абалы оор деп атышат, мындай дарыланып атат деп атышат. Анан ошо мекенчил кандай жооп берет бул ишке? Чынында эле Мекенчил партиясынын программасындагы ар бир пункт өтө актуалдуу жана эл талап кылган маселелер болчу да. Ошонун ичинде чек ара маселеси дагы. Чек ара маселесине мен ойлойм, Камчыбек Ташиев өтө терең аяр мамиле жасайт деп. Анткени өзүңөр билесиңер, Өзбекстанга да барып келди. Ошол чек ара маселеси боюнча аз да болсо кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө барышты да. Ошон үчүн ден соолугун чыңдаганда сөз көңүл бурат деп мен ишенем. Учурда турган, бийликте турган команданын дагы бир ишараты бир аз мындай ойлорго түртүп атат да. Кооптондурат деп айтпайм, или кубандырат деп айтам, бирок ойлонууга түртүп атат. Ал деген 2010-жылы июнь окуяларында биздин мекендештердин бир тобу каза болуп, жакындарынан ажырап, дагы бир тобу дайынсыз да кетип, айтор мындай оор күндөр башыбыздан өткөн. Мына ошол 2010-жылдагы июнь окуясына кайрадан баа берүү күн тартибине коюлабы сиздердин команда тарабынан? Албетте. Анткени бул апрель-июнь окуясы бул улуттук трагедия болду да. Улуттук трагедиянын аягына чыкмай сайын улут ээси эл. Ал жабыркады да. Жабыркаган эл ошол маселе чечилмей сайын кайсы бийлик болбосун ошол маселени көтөрүп тура берет. Анын үстүнө анда биз Ата журт партиясынан келгенбиз. Мына ошол Ата журттун 3 лидери Ахматбек Келдебеков, Камчы Ташиев, Садыр Жапаров, мен Жылдызхан Жолдошова элди аралап
жүргөнбүз, жардам бергенбиз колубуздан келишинче. Өз көзүбүз менен көргөнбүз кандай мыкаачылык менен жөнөкөй карапайым элдин балдары азап чегишкенин. Мындай айтканда азап эмес булчу, бул тозок болгон да. Тирүүлөй өлтүрүшкөн бири-бирин, өрттөшкөн. Ал кыргыз улутунан болобу, өзбек, орус, татар же уйгур улутунан болобу, жөнөкөй эле карапайым элдин балдары мына ушундай мыкаачылык менен бирин-бирин ушунчалык кайраштырышкан. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кечиресиңер, Роза Тумбаева, Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев жана башкалары өз мойнуна алышкан да. 2010-жылы мамлекеттин тагдырын төңкөрүш жасашканда мамлекеттин элдин тагдырын. А бул маселе чечилбей келет да. Ошон үчүн мен ойлойм, эл албетте бул маселени аягына чыкмай сайын бул маселени көтөрө берет. Бул маселени бир гана ата журт, мекенчилдер гана аягына чыгышат. Башка эч ким чыкпайт. Ошо Роза Исаковна тууралуу сөз болуп кетти. Сиз ал кишини экс-президент катары тааныйсызбы, Роза Отунбаеваны? Тилекке каршы мыйзам ченеминде мен тааныбайм. Анткени экс-президенттик макамга ээ болуш үчүн, экс-президент наам ыйгарыш үчүн бюллетенде сөзсүз түрдө талапкердин шайлоо учурунда жазылыш керек аты жөнү. Ансыз ал президенттик кызматка талапкер болуп көрсөтүлбөйт. Мына ошол жерде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн кетирген катасы. Алар киргизиш керек эле. Референдум менен бирге болду, бирок ошондо эле экинчи пункт менен албетте өткөн мезгилдин президенти катары жазып кириш керек. Бирок алар да жаза албайт болчу, себеби декрет менен убактылуу өкмөттүн иш-чаралары баары мыйзамсыз болгон. Ошон үчүн бул маселе мындай да, бирок ошол мезгилде өткөн мезгилдин президенти катары иш алып барды. Бирок тилекке каршы июнь окуясын болуп кетүүгө жол берди да. Биз айтып атканбыз. Мен мисалы үчүн 19 майда кирип айттым, ошо окуясы болот экен деп. Себеби мен кыргыз, өзбек улуттарынын арасындагы достук коому бар. Ошонун орун басары болом. Фаттаков Бактияр Азизович президенти. Ошондо көңүл бурбай койду. 2 июнда кирип айтып атам, мына жакын арада болот экен деп. Ошондо да көңүл бурбай койду. Башкача айтканда ВЧ деген телефон болот да внутренне. Ошолор менен кимден сурап атты билбейм. Менин көзүмчө звонок этип сурап атты. Мына Жылдыз Айтибаева отурат. Ушундай болот десе, алар ынандыруу менен жооп берип атышты, андай болбойт деп. Ишенбеңиз десем ишенди. Бул бир. Экинчиден өзү могу төңкөрүш менен бийлик алуу бул мамлекетти, элди тагдырын арткы эле жылдырбастан, мындай айтканда, талкалоого алып келет да. Азыр мен эсимде эки нерсени айта кетейин. Кангантиев Молдомусаны таласта абдан каттуу уртокмокко алып атышканда телевизордон баарыбыз көрүп отурдук. Ошондо мен Роза Исаковна звонок этип айттым, бул эмне кылганыңар депчи. Мисалы үчүн Жалал Абадтыктар, айрыкча аксылыктар Аксыдагы военный частка киришип, курал жараган алышып, таласка жөнөшкөн. Ошол эле мезгилде бүт милицияда иштеген Молдомусанын Кангантиевдин өтө сыйлаган эми баягы честь мундира деп коет да, кадрлары да жөнөшкөн да. Роза Исаковна, азыр сенин кичи мекениңде Жалал Абадтыктар менен таластыктар канга боелуп каласыңар депчи. Алып келип коюңуз. Пока өлүп кала электе Кангантиев. Мен каяка алып келем, эмне кылам дейт. Каяка алып келесиңер? МВДга алып келгиле. Ошол жерден биринчи жардам көрсөткүлө. Андан кийин агасына айталы. Старший Кангантиевке Ташболот, по-моему, да, аты? Да, Камарал Кангантиевке келип алып кетсин деп. Бирок менин угушумча ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү выкуп талап кылган дейт. Ал туура эмеспи билбейм.
Мен Молдомуса Кангантиевти ушунчалык сыйлап калдым. Канчалык уртокмок алышпасын, канчалык зөөкүрлүк мамиле жасабасын, ал өз позициясынан, принцибинен кайткан жок. Мына ушундай жигиттерди генерал десе болот. Бул бир нерсе. Мен апрель-июнь окуяларында матбаат Роза Исаков менен сүйлөшүп жүргөм. Кийин балким китеп жазып калсам ушунун баары жарык көрөр. Өкүнүчтүүсү Роза Исаковна ошондо бизди укпаганы. Өзү мен дайыма чындыкты алдын ала айтканга аракет кылам. Же интуициям бар, ошол нерсени алдын ала айтканы жасаганга аракет кылам да, как-то мамлекет элди ойлоп. Тилекке каршы бийликтегилердин көзүн май басып калабы? Же уккусу келбей калабы? Же болбосо айлана чөйрөсүндө мен хамелеондор деп өткөндө жаздым эле, же ошолор ээлеп алабы? Билбейм, чындыкты айткан киши жакпайт экенсиң. Кээде сыртта калып калат экенсиң, кайсы бир маселеде. Эми баштан көп нерсе өттү да, биздин дагы жаш бир топко барып калды да. Ошондо мынтип айтат да, мен дейт азыр ушул 87 баланын өлүгүн дейт, плошадка коюп дейт, баарын ачып дүйнө жүзүнө көрсөтөм дейт. Мен таң Роза калдым. Исаковнабы? Мен таң калдым, Роза Исаковна, бул эмне деген шумдук? Бул билесизби дедим, сиз үчүн бул саясат, сиз үчүн кимдир бирөөдөн өч алуу болсо, ошол энеге билесизби кандай бул катуу тиет? Төрөгөн, ошол баланы чоңойткон, жакындарына, жолдошторуна, бала чакасына, тууган уругуна. Бул Кыргызда болгон эмес, мындай нерсе депчи. И вы не смеете, и не имеете права дегендей сөздөр айтылган да. Мен жашоомдо калыс саясатчы болуп келатам, мен калыстыгыман тайбайм. Мен биринчи иретте мамлекеттин элдин тагдырын гана ойлойм. Мен жеке кызыкчылыгым бир маселеде болгон эмес, болбойт дагы. Мына ошондо Роза Исаковна экөөбүз абдан катуу айтышып кеттик. Мен айттым, билесиңерби дедим, аларга жаназа окулуш керек. Мындай ачып туруп сиз көрсөткөндөй кечирип коесуңар. Театр. Сиз билесизби кандай бул трагедиядан театр жасайм деп атасыз деп. Анан башкалары дагы айтышты, анан ошол идеясынан кайтты да. Эч качан саясатчы жөнөкөй элдин трагедиясынан, көз жашынан өзүнө мындай айтканда очки набирать этпеш керек. Упай жасабаш керек деп атасыз. Упай жасабаш керек да. Мына ошондой нерселер болду. Молдомуса Кангантиев жөнүндө айтып кеттиңиз. Ал боюнча, ошол киши боюнча коомчулуктагы ойлор мындай эки жакка бөлүнүп жүрөт ушу күнгө чейин элечи. Анан бирок бир учур өткөндө эле мен ушул жөнүндө Алтынбек Сулайманов агабыз келди, ошону менен да маектешкенде сурадым да. Ал киши Ички иштер министрлигин жетектеп турганда, ошол учурда Бакиевтерге жакындай ишендүү адам катары турган маалда Медет Садыркулов бир аябагандай аяосуз жырткычтык менен өлтүрүлүп, анан кийин бирок ошол киши жетектеп турган Ички иштер министрлиги ошол окуяны жөн эле катардагы жол кырсыгы катары тергеп анан өткөрүп ийген болчу. Анан кийин ал жөнүндө чындык чыкты баарыбычы. Ошол маалда эле коомчулукта айтылып атты ал нерсечи. Анан ошол тарабынан алганда сиз аны кайра эле жигит дейсизби, же бул анын эме катачылыгы дейсизби? Эми Медет Чуканович менен мен иштеп калдым 1-май районундачы. Анан борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеп жүргөнүмдө ал жерде абдан көп нерселер болду. Шайлоо учурунда бизде укмуштуудай чоң акчалар жыйналат экен. Эми бизде бир эле хамелеондор эмес, кечирип коесуздар, подхалимдер да аябай көп экен да. Мен ушуну көрүп келатам, кээде жийиркенем, кээде ирээинжип кетем, кээде сөздү таппай калам, Кээде ачык айтып саласыз. Кээде ачык айтып салам. Бир сөз менен айтканда, мына ошолор дагы мамлекеттин, элдин, подхалим менен хамелеондор элдин жашоосун алдыга түртпөй, артка
тартканы бир эле төңкөрүш же болбосо саясий экономикалык кризистер эмес, мына ошолордун ар бир бийлик келгенде кенедей жабышып алып, кайры биле жаңы системага өтө албаганыбыздын негизги бир себептери мына ушул хамелеон менен подхалимдердин айынан болуш керек деп койдум да. Мен ошондо Медучкановичтин кабинетинин артында эс алуучу жайында дагы абдан чоң суммаларды көргөнмүн да. Анан мен кээде ушундай бир ой кетип калат да, өзү Медучканович каза болгонбу деген. Менде ушундай суроо болот да. Себеби анын кол саатынан эле таанышты, анын башка ДНКсын определить эте албай коюшту. Экинчиден көрүстөнүндө дагы туулган жылы гана жазылган, өлгөн жылы жазылган эмес. Өзү каза болгонбу деген менде суроо ачыгын айтайын, мени көпкө ойлондуруп келатат да бүгүнкү күнгө дери. Мен азыр коомчулукта дагы бир кызыктуу сөздөр, эми акыркы жылдары бизде бирөөгө бир нерсе деген ат коюу аябай күчөдү, бирок мындай жөндүү жерден болот да. Коомчулук бир адамды макалё деп атап алды да. Бул эми биздин килеген өлкөнүн жогорку кеңешинин спикери. Анан ошол киши Дастан Жумабеков маек берип жатып, Сооронбай Жээнбековдун бир дагы кемчилигин көрбөдүм, мындай кемчилиги жок бул ишеде деп айткан да. Анан ошо сиздин пикирди билгим келип турат. Сооронбай Жээнбековдун негизги кемчилиги же негизги кемчиликтери эмне болду? Сиз мындай баам салып турдуңуз да өлкөдө болуп аткан окуяларга. Ошондой эле учурдагы Садыр Жапаров эмес, өлкө башчысынын милдетин аткарып турган кездеги Садыр Жапаровдун кемчилиги же кемчиликтери кайсылар болду сиздин пикирде? Мисалы үчүн Сооронбай Шариповичтин оң жактарын айтайын, плюс. Бул менин жекече оюм. Ал киши өзү жеке алдым жуттумга жок экен да. Мында кандайдыр бир бюджетке кол салбаганы. Мына ошонусу саясатчы катары мен тараптан сый урматка тете. Эми минус терс жактары. Терс жагы. Кекчил экен да. Кекчил адам бийликте көпкө кармалбайт да. Ошон үчүн манас атабыз айкөл болгондо ким президент болбосун айкөл болуш керек. Ал элдин атасы. Үй бүлөнүн атасындай эле. Үй бүлөнүн атасы балдарын бирдей жакшы көрүш керек. Шогу болобу, билимдүүсү болобу, жөн эле колхозчу болуп иштеп калабы, ал сенин балаң, бирдей мамиле кылыш керек. Ошондой эле ажоо деген элине баарына бирдей мамиле кылып, дайыма айкөлдүк болуш керек. Мен мына ушул эки жагын эле айтып кетейин. Менимче, албетте бул менин жеке оюм. Садыр Жапаров боюнча? Садыр Жапаров ал мындай да, Садыр Жапаровдун плюс оң жагы дух өтө күчтүү. Мен Садыр Жапаровдай духту бир жигиттен көргөн жокмун Кыргызстандагы. Башка жигиттер капа болбосун, аларда да дух бар. Бирок Садыр Жапаровдагы дух бул өзгөчө. Өтө өзгөчө дух да. Бул кандай кордуктарды көрбөдү? Кескилешти, союшту, атасын жоготту, энесин жоготту, баласын жоготуп боздоп калды. Бир туугандарын, партиялаштарын сабашты. Эмне гана кылган жок. Садыр Жапаров сынбады. Анткени анын духу ушунчалык күчтүү экен, мен ойлойм,
ошол духту жоготпосо элин, мамлекетин өнүп өсүүгө мына ушул дух гана жардам берет да. Сөзсүз түрдө мамлекеттин алдыга жылдыра алат. Минусу тилекке каршы, балким азыр ушундай жагдайдыр. Хамелеондор ороп алышты. Номер 1 олигарх. Ошону менен бирге 5-6 кылмыш иштери бар. Өмүрбек Бабанов анын жанында жүрөт. Дагы башкалары. Мына ошондой кайындайдыр бир ишенчээктиги бар окшойт деп койдум да. Ошон үчүн мына ошол хамелеондордон тазаланса, мен ойлойм, элдин мүддөсүн аткарганга чоң мүмкүнчүлүк болот эле. Учурда жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп жарыялап, Конституциянын жаңы долбоору дешипчи. Анан ал кескин сындар басымдуураак болду колдоочуларга караганда. Анан ал эмес кайрадан жазабыз деген сунуш болду. Анан Конституциялык кеңешме түзүлдү. Айтор ошондой иштер жүрүп атат. Бирок менин көңүлүмдү бурганы ошол биринчи документтечи. Буга чейин депутаттар шайланып келип, анан алар президенттин сунушу менен коалиция курулуп да, бирөөгүнө мандат берип атат да. Анан кийин ошолор өкмөттү курачу. Анан кийин азыркы жарыяланган жаңы долбоордо ал нерсе өкмөттү президент курайт деп турат да. Анан бийликтин ошондой бөлүштүрүлүшүн сиз туура деп эсептейсизби? Мындай балансы, бирин-бири көзмөлдөөчү баланс жоголуп кетпейби? Ал жоголуп кетсе каяка барабыз дегендей. Тилекке каршы Конституциянын атасы менин досум Өмүрбек Текебаев ошол балансты 2016-жылы жоготуп алган. 16-жылы. Референдум болбоду беле. 2015-жылы Куловдун кабинетинде Феликс Шаршембаевдин биз бүт лидер фракциялар жолукканбыз. Лидер фракциялар 5-чакырылыштан баарыбыз чогулуп, мына ошол жерде Конституциянын атасы Өмүрбек Текебаев айтып атат. Жылдыз Айтебаевна колдоп койсоңуз, Алмазбек Атамбаев суранып атат, Феликс Шаршембаевдин айтып атат, Раматылык Чыныбай Турсунбеков суранып атат, теги көбүрөөк полномочияны президентке берсек деп. Мен таң калып атам, бул эмне намбы? Сындырып Конституция, сындырып туруп берип койгудай. Мен каршымын деп. Себеби сиз айткан баланс ошондо бар эле. Эгерде президент каалаганын кылам десе, парламент жол берчү эмес. Же парламент бир нерсе кылам десе, өкмөт жол берчү эмес. Треугольник аябай жакшы иштейт эле. Бирок азыр Өмүрбек Текебаевдин моралдык укугу жок да, бирөөнү күнөөлөгөнгө. Себеби ал өзүн өзү күнөөлөсүн. Биринчиден, чынын деле парламенттик башкаруу бизди артка тартып койду. Себеби биринчи катасы Өмүрбек Текебаевдин. Ошондой эле лидер партиялардын. Парламенттик мындай айтканда партиялык жол менен парламентке келүүнү бизнес кылып алышкан да. Чынын деле биринчи орун $1 миллион турат тизмеде парламенттик шайлоодо. О 60-70 орунга дери сатылат. Менден да сурашкан $60,000 эгер бара турган болсоңуз деп. Ата журттабы? Жок, ата журт бир тыйын алган эмес. Мекенчилде бир тыйын алган эмес. Эч кимден алышкан эмес. Албетте ортодон чыгарышкан, баягы залогду төлөш үчүн 5 миллион болобу, 3 миллион болобу, 1 миллион болобу. Менде акча жок. Мен дайыма чөнтөгүмө жараша жашап келгем, дагы эле жашай берем. Мен бирөөгө бербейм, бирөөдөн албайм, да мен карыз алам. Мына кече эле жакында жолдошум катты ооруду, операция кылыш керек эле, Турцияда да мени абдан жакшы колдоп беришти. Проценти жок акча берип турушту. Менин коллегаларым Ахматбек Элдибеков,
Нариман Төлеев, Азиз Сурахматов, Равшан Сабиров, бир туугандарым. Ачыгын эле айтып коеюн, Чыңгыз Айдарбеков, Данияр Сыдыков деген мына ушул жаш жетекчилер дагы угуп калышып, эже эмнеден жардам берели деп. Аны мен ойлойм, 1-2-3 жылда төлөп берип коебуз деп. Бирок мен бирөөгө бербейм да, бирөөдөн албайм дагы. Бул менин жашоомдогу принцип. Акча маселесине келгенде абдан этият болуш керек. Себеби акча маселеси атасы менен баласын, бир туугандардын араздаша турган өтө кооптуу нерсе. Бул азыркы заманда акча маселеси. Ошон үчүн лидер фракциялар жолукканда Текебаев өзүнүн конституциясын мен ойлогом азыр защитага алат деп коргоп чыгат. Мына ушундай жок деп столду бир мындай чаап, вы никто деп айтат деп ойлогом да. Жок, кайрып ушинтип Алмазбек Шаршенов сурап атат деп өзүнүн позициясынан тайып кетти. Азыр эми сүйлөгөн бүт сөзү бул, кечирип коесуңар, бул жөн эле шоу. Анткени ал негизги өзөктү конституцияны ал бузуп алган да. Башында эле парламенттик башкарууга биз эрте келип алып турбуз, ага мен ынандым. Бирок президенттик башкарууда дагы өзүңөр билесиңер, семейный клан жана башкалар болот экен. Себеби адамдын өзүнүн байланыштуу да. Эгер сен элиме, мамлекетиме таза иштеп берем десең, таза иштей аласың. Буга жөн эле эрк керек. Саясий эрк. Таза иштейм десең. Ал эми мына ушул конституция бузулгандан кийин бул конституцияны оңдой албайсың да. Мындай конституцияны кыркып, антып, мынтип же парламентке жакшы иштей албай турган, же тиги треугольникти мындай айтканда балталап салды да. Ошон үчүн биз баары бир конституциялык реформага келиш керек. Бирок качан барыш керек? Мен саясатчы катары өзүм калыс пикиримди айтып коеюн. Биринчиден биз ушул 30 жылга жакындап калды, эгемендүүлүк алганыбызга да, эмдиги жылы 30 жыл болот. Биз кайсы башкарууда, парламенттикпи, президенттикпи же аралаш башкарууда мындай айтканда жашообузду саясатчылар таңуулап келген да элге. Эми эл чечсин деп атат Садыр Жапаров. Ага мен макулмун. Азыр эгер 10 январда койсо, ушул эле маселени коюш керек да. А башка маселени 7-чакырылыш келгенден кийин талкууга алып туруп, жакшылап иштеп чыгып, азыркы конституциялык кеңешме иштей берсин. Жарым жыл иштей, 1 жыл иштей бери, талаштан тактык жарыш мындай айтканда жаралат да. Эл баары түшүнгөндөн кийин элге түшүндүрүш керек. Керек болсо телевидениелерден, радиолордон аябай көп убакыт бериш керек. Ар бир конституциянын статьясын, ошонун пунктун бүт баарын элге түшүндүрүп, айтып, эл ынангандан кийин гана референдумга коюш керек деп эсептейм да. Анын үстүнө азыр 28 октябрда бүттү. 6-чакырылыштын мындай айтканда мөөнөтү. Легитимдүү немеге келебиз десек, мына ушундай кылыш керек эле. Дагы бир жолу бар эле. Мен Борбор шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөсү катары азыр Нуржан Шайылдабековна саясий чечим кабыл алып койду да. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий чечим кабыл ала албай турган орган. Ал независимый, көз каранды эмес бир да бийликке бул ошончолук көз карандысы жок органда. Кандай кырдаал болбосун, алар ошол жыйынтыкты айтыш керек эле. Эл биримдик, мекеним Кыргызстан чыксын дедиби оюндан. Анда аларды чыгарып туруп, калган да миллион канча киши добуш берди, шайлоочулар. Ошолордун добуштарын алып салып туруп, мейли 900 калдыбы, канчасы калды, ошону кийинки проценти менен алган немелерге бөлүп салып туруп, 7-чакырылышты анда орнотуп коюш керек эле да.
Анан 7-чи чакырылыш анан мына референдумга жол ачып бере алат эле да. Бул жакшы жол болчу. Биринчиден акча көп кетпейт эле, экинчиде да жаштар да көп эле. Үчүнчүдөн биз коомчулуктун айрыкча чет өлкөдөгү биздин өнөктөштөр менен дагы биз светское государство, да действительно биз мыйзамды сыйлаган өлкөбүз катары жакшы болмок да. Азыр деле кеч эмес. Эгерде ушуга барып койсок деле бул сонун болмок да. Да кандайдыр бир электорат буга каршы болушу мүмкүн. Бирок биз ошого барсак жакшы болмок. 700 миллион сом кечирип коесуңар, бул өнөмдөлүп калмак, өтө чоң сумма. Анын үстүнө абдан мындай айтканда катышты элчи шайлоого үмүт менен катышты да. Мына ушуну айтмакмын да. Анан дагы бир нерсе, Өмүрбек Текебаев азыр айтып атпайбы, эгерде супер президент келсе, анан баягыдай семейный клан башталат, тиги бу анда мындай деп. Жок, Өмүрбек Чиркешев, коркпоңуз. Сиз азыр айтып атпайсызбы? Мен коркпойм, ыйгарым сурабайм, качпайм деп. Бул деген сөз сиздин коркуп атканыңызды билдирип турат. Коркпогон киши андай сөздөрдү айтпайт. Коркпогон киши аргументированно өздөрүнүн сөзүн айтат дагы, анан кийин убагы келгенде көрөбүз деп жооп берет. Ошон үчүн семейный кланга кайрып келбейт. Кыргызстан эч качан Түркмөнстан болбойт. Кыргыз элинин жаратылыштан берилген эркиндигин кээде мен ойлойм Кудай да чектей албай баратат депчи. Бирок кыргыз эли тарбия таалимин жоготуп койду. Ушул тарбия таалимге кайрып келсек, урматтуу менин мекендештерим, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, мыйзамды мындай айтканда тутуу менен баш ийүү. Келгиле мына ошого келели. Ар кимибиз колубуздан келген ишти жасайлы. Инженер болсо инженер болуп иштесин, өтүкчү болсо өтүкчү, сантехник болсо сантехник, саясатчы өзүнүн ишин кылсын, экономист өзүнүн ишин. Мына ошондо гана биз өнүгүп өсөбүз. Дегиле мен мага мамлекет эмне кылды деген маселени койбостон, мен мамлекетке эмне кылдым деген маселени эгерде ар бир кыргызстандык кое алса, мына ошондо гана биздин өлкө өнүккөн өлкө болот. Президенттин колунан келбейт, жалгыз. Президент элине ишенет. Кимиси болбосун. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, урматтуу менин мекендештерим. Кана биздеги улуттук намыс. Кече мына мисалы үчүн Россиядан биздин делегаттар барса, депутаттар ошол жерде моментип алып отурууда. Ким уюштуруп атат? Чет өлкөдө биздин мигранттар араң жашап аткан мезгилде силер түшүнөсүңөрбү кандай кыргыз эли бул эмне деген эл экен дегенге алып келип атышат. Экинчиден ал жердеги мигранттардын да тагдырын ойлоп койгула да. Ошон үчүн ар бирибиз биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Балдарыбызды. Азыр мисалы үчүн Facebook'та атсаң кандай жаман сөздөр менен жаза башташты. Андай болбойт да. Күрөш деген шайлоо бул албетте күрөш. Кайсы күрөш болбосун? Бокс болобу, самбо болобу, же болбосо эркин күрөш болобу, эмне болбосун, анын эрежеси бар. Ошол эреже менен күрөшкүлө жигиттер. Президенттик тактага отурам десең, мындай бири-бириңерге таза, анан мыйзам ченеминде мамиле кылыш керек да. Ошон үчүн Өмүрбек Текебаев ал азыр эч кимди күнөөлөбөш керек, эгерде конституциясын өзү талкалап алса. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталап коеюн, Өмүрбек Чиркешев, мен ошондо сизге айттым эле, эмне конституциянанбы, каалаганыңарды бөлүп мынаны сенже, мынаны сенже дегидей. Депчи, бул биринчиден. Экинчиден мен силерге сунуш киргизгем. Мен макул болом. Эгер силер кол тебестикти алып койсоңор, президенттен дагы, депутаттардан дагы ошону менен бирге 60 депутат калса, санын кыскартсаңар деп.
Эсиңизде болсо керек. Бирок ага силер барган жоксуңар. Ал эми азыр кимге доомат коюп атасыз? Эмне үчүн өзүңүздүн кетирген катаңызды Садыр Жапаровго жүктөп атасыз? Мен ошону эч бир түшүнбөй турам да. Садыр Жапаров талкаланган конституцияны оңдоп коеюн деп атат, түзөп коеюн деп атат. Болгону элдин каалоосу менен деп атат. Биз саясатчылар баягыдай башында айтпайдымбы сөздүн, таңуулабай элге, эл өзү тандап алсын деп атат. Анын эмнеси жаман, мен түшүнбөйм. Да, тиги конституциядагы башка маселелерди 7-чакырылыш талкуулаш керек. Ал эми башкаруу системасын 10 январга койсо болот. Эгер ушунчалык эле каршы болсоңор, мейли, анда 7-чакырылыш келсин дагы, ошолор карап туруп, дагы эле референдумга алып чыксын. Ал эртелиби, кечпи, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошондой эле азыр конституцияны өзүңөр талкалап алып, анан башкача нук менен элге жеткирип атпайсыңарбы? Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бул талкаланган конституция. Аны сөзсүз түрдө кайра карап чыгыш керек. Сиз бүгүнкү күндө неме аябай көптөгөн кыйынчылыктардан өткөнүнө карабай, Садыр Жапаров да дух аябай күчтүү деп атасыз да. Анан кыргыз эли ушуга чейин көп тандемдерди көрдү да, тандемдердин жаралышын көрдү, кайра урап калышын көрдү. Анан азыр эми жашообуз кыргыз жарандарынын жашоосу Ташиев, Жапаров деген тандемге келип атат да. Бул тандем бекемби? Мен тандем деп айтпайт элем. Себеби тандем деген сөз шайлоого бирге аттануу деген сөз да, мындай саясаттачы. Саясат менен айтканда. Мисалы үчүн Феликс Кулов менен Өмүрбек Текебаев тандем түзүшкөн, кийин Феликс Кулов менен Бакиев тандем түзүшкөн, Ташиев менен Бабанов тандем түзүшкөн. Бул саясатта баягы шайлоого президенттик болобу же парламенттик шайлоого бирге аттануу да. Бул Садыр Жапаров менен Камчек Ташиев булар биринчиден дос, экинчиден алар соратник, замандаш, үчүнчүдөн алар саясатка бирге келген ата журт. Мен мисалы үчүн Нариман Төлөевди, Акматбек Келдибековди, ушул Садыр Жапаров, Камчек Ташиевди бирдей көрөм. Өзүм бир тууган энемдей. Мен бирөөсүн артык, бирөөсүн кем көрө албайм. Күчтүү инсандар, күчтүү жетекчилер, кризис менеджерлер. Мына мисалы үчүн Нариман Төлөевди тияка койсо жаштар чыгып алып антымын. Нариман Төлөевди мен мерди көргөн жокмун. Шаарды билесиңерби, кандай жасап коет эле. Ошон үчүн шаардык, Ош шаары болобу, же Бишкек шаарынын мэрлерин шаардыктар өздөрү мыйзамга киргизиш керек, өздөрү мындай айтканда шайлап алыш керек. Да, ансыз болбойт. Ошон үчүн Ахматбек Келдибековди күчтүү финансист жок, экономист жок. Булар аябай бири-бирин толуктап турчу да. Да, Камчек Ташиевдин да духу аябай күчтүү. Ошол эле Ахматбек Келдибековдун, Наримандын сынган жок булар. Сындырабыз дешти убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, сынган жок. Мен ошондо Алмазбек Шершеншикти айттым эле. Сиз бул жигиттерди куугунтуктабастан, аларды мыйзамсыз олтургузбастан түрмөгө. Мындай айтканда, булар эми жаш жигиттер да. Айтып атпадыбы Өмүрбек Текебаев? Бул бөлтүрүктөрдү дейт, төртөөнү. Биз жөн эле мындай карышкыр болуп электе чаап жок кылабыз дегенде, ошондой сөз айтылганда, ошондо Камчек Ташиевдер жооп берген. Бөлтүрүктөрдү эч ким өлтүрө албайт, биз карышкыр болуп аларды жейбиз дегенде. Эми жеген жатышабы? Эми жебесе дагы мындай айтканда бөлтүрүктөрдү өлтүрө албай коюшту да, ошондой бир эми мен образын айтып атам, алардын сөзү кичине башкача чыккан. Ошон үчүн мына бөлтүрүктөр эми жаш карышкыр болду. Эми булардын саясатчылардын тамаша иретинде айтылган сөздөр ушундай да. Анан эми убагы келди да, булар элге иштеп бериш керек.
у них такой хороший возраст да. Иштеп Эл ортону турган, 50 жыл деп коет. Ошол элге иштеп, мамлекетке иштеп, мындай айтканда даанышмандык да келди, мудрость деп коебуз. Опыт дагы, тажрыйбасы дагы толуп турат. Анын үстүнө энергиясы, күчү толуп турган мезгили да. Ошон үчүн албетте Ахматбек Келдибековду ушунчалык коррупция номер 1 кылып көрсөтүп койгон Алмазбек Шершенович. Мен ошондо таң калгам, Алмазбек Шершенович, мына сиз Ахматбек Келдибековду айтып атасыз. Жетим жесирлердин, инвалидтердин акчасын жептир депчи. Ал деген министерство соцтруда. Жетим жесирлерге немелерге акча берет да. Тиги инвалидтерге. Ал эми Ахмат соцфонддо иштеди. Ал тескерисинче кийим кечек менен сатылып аткан нерсени акчалай берген да. Ал мындай коррупцияга жолугуп берген эмес. Мен мисалы үчүн азыр пенсия алам. Менин пенсиямы кимиси урдап алат, же кимиси ала алат. Но это просто невозможно. Эч ким ала албайт. Ошон үчүн номер 1 коррупция кылып көрсөтүп, мына ошондой бир ярлык кийлип койду да. Мисалы үчүн мына Текебаев мародер деп клеймы жабышып калды да. Мына ошондой клейманы жабыштырам деди. Тиги Ахматбек Келдибеков. Болбой калды. Себеби сот дагы актап чыкты. Экинчиден ал киши жеген жок. Тиги жетим жесирлердин. Ал киши соцфонддо төрага болду. Соцфонд бул пенсияга жооп берет да. Ошон үчүн мен сотторунда дайыма катышып аттым да. Мына ушундай нерселерге элибиз тилекке каршы ишенип алат да. Ал ишенимдүү иштешти да бүт мамлекеттин телевидениялары эгерде бир күндө 28-30 жолу көрсөтсө, мына мен мисалы үчүн Ысык көлдөгү жер боюнча 15 гектар бул фонддун жери эле. Эмнегедир Жылдыз Жолдошованын жери деп алат. А Курманжан-Датка фонду фильм Курманжан-Датка тартканда эле бизден идея чыгат. Курманжан-Датка фильмин акчасы Минкультурага келип түшөт. Минкультурадан Кыргыз фильмге, ал жактан конкурс жарыяланат. Айтыш фильми Садык Шернияз утуп алат дагы, ал тарткан фильмди. Ошондой эле комплекс Курманжан-Датканы Гострой акчасы келип түшөт, андан ДЖГСке келип түшөт. Департамент жилищного гражданского строительства деп коет. Единый заказчик. Бүт строительствонун акчасы ушул организация келип түшөт. Алар 7-8 тендер жарыялаган, түрдүү урматтуу мекендештер ушул сөздү мага жабыштырып беришет да, айтып коеюн. Укмуштуудай көп мындай акчаны жеди, тиги бу дешти. 42 жолу генеральный прокуратура мени текшеришти. Фондду өзүмү, фондго 1 тиын, мамлекеттик акчасынан 1 тиын, 1 сом эмес, 1 тиын келип түшкөн эмес. Анан кийин ар түрдүү сөздөр боло берди. Ал фонддун аброюн кетиребиз дешти. Эмне гана кылышкан жок. Бирок $20 миллион керек ал проектти реализовать этиш үчүн. Анан биз хорошо, анда Минкультурага өткөрүп берели, дальше Минкультура салсын деп биз Минкультурага өткөрүп бергенбиз. Ошон үчүн мекендештер бирөөнү каралап коюу бул өтө оңой. Анткени азыр оргтехника бар. Азыр жалган жала сүйлөтүп койсо болот. Бирөөнү каралап койсо болот. Ошон үчүн соцсеттерге жазылган сөздөрдүн баарына ишене бербегиле. Ошонун көпчүлүгү жалган жала. Ал эми мен айтайын дегеним, алардын достугун азыр албетте мындай карамышык жүгүрткөнү аракет кылышат. Сыноо да болот да бул чоң сыноо. Ал чоң сыноону экөө гана жеңип алат. Башка эч ким ошол сыноодон аларды колунан жетелеп өткөзө албайт. Эгер алар ишенбесе, экөөнүн ортосуна чок салган кишилерге, анда экөө жеңип чыгат. Эгер экөөнүн бирөөсү эле ошого ишенсе, анда тилекке каршы бул чок сөзсүз алоононуп күйөт дагы, анан экөөнүн достугун өрттөп жибериш оңой эле болуп калат. Ошон үчүн Садыр, камчы, бекем болгула. Ошондой эле Ахмат, Нариман. Эми дос деген ким?
дос деген сен қиналып тұрғаныңда, дос деген сенің жан дүйнөлүң жанчылып тұрғанда, сен ички дүйнөңдөгү арманыңды же болбосо ошончолук кыйнап турган күйүттү ошол мезгилде келип мындай айтканда плечосун сага тосуп, досум, мен бармын, тур өйдө, чөгөлөбө, чөкпөгүн сен деп колдой билген адам сенин досуң. Андай досту көз карегиндей сакташ керек. Ал чыныгы дос. Дагы ушул эле команда боюнча, сиз мүчө болгон команда боюнча сурайын деп турам да. Жапаров, Ташиевдердин командасы тууралуу булар Бакиевдин куйруктары деген сөз аябагандай көп айтылат. Азыр учурда ошол нерсе күчөп аткан мезгили. Кайрадан Бакиевдер ушул колдор аркылуу өздөрүнүн коомчулукта тактагысы келип атат, кайтып келгиси келип атат. Булар Бакиевдердин мындай булардын желкесинде артында Бакиевдер турат деген сөз азыр мындай талкууда турат да. Анан ошол команданын мүчөсү катары айтыңызчы, силер Бакиевдердин куйруктарысыңарбы? Бул жалган. Себеби Бакиевдерге азыр эчтекенин кереги жок. Алар Белоруссияда аябай жакшы жашап атышат. Ал абдан чоң гектар жерлерди алып, комбикорум деп коебуз го. 7000 орунду ошондой комбикорум дагы түрдүү сорттор менен чыгарып атышыптыр. Мен уктум. Февралда барып келдим эле Минскке. Алар менен жолуккан жокмун, мага айтышты. А эгерде жолугалы десе мен жолугат болчумун. Мен азыр жөнөкөй эле пенсионермин, байланышым жок, мен көргөн жокмун президентти. Гитлердин 1 жыл мурун көргөнмүн, андан кийин көргөн эмесмин. Курмек Салешти. Бирок ачыгын айтыш керек, биздин президенттер бар эле адам катары жакшы адамдар. Адам катары. Ошол эле Аскар Акаевич, ошол эле Курмек Салевич адам катары. Абдан жакшы адамдар. Ошол эле Роза Исаковна жакшы жактары бар. Алмазбек Шаршеновичтен, Сооронбай Шариповичтен абдан жакшы жактары бар да. Ал эми кыргыз элибиз дагы өзүбүздү да кичине мындай айтышыбыз керек да. Мен айтып атпаймынбы? Ар бир адам колунан келген ишти жасаганда гана, мындай үй сыяктуучу бирден кирпич койгондо гана мамлекет жогорулайт да. Анан эч кимиз эчтеке кылбай туруп эле анан тиги бу десек болбойт. Бирок биздин элибизге таң калганым, элибизге ушунчалык таазим эткеним, элибиз өзүн өзү багып калды да. Мындай бийлик өзүнчө, анан тиги карапайым эл өзүнчө болуп калды да. Ошол бийлик элди мына ошол мамлекеттин өсүп өнүшүнө ошол процесске аралаштырыш керек да. Ал жеке менчик иш менен кылабы, же жөн эле үйдө отурабы, мына ошондой бир механизмдер менен аралаштырыш керек да. Ушу мен дагы өлкөмү алдыга жылдырганга кандайдыр бир иш жасап берсем деген, салым кошсом деген, ошондой болуш керек да. Мына ошол нерсе болбой атат. Эми, конечно, биз жаштарыбызды жоготуп алдык. Бүт баары тең эмгек мигранттар болуп кетти. Мен Бакиевдерге жолуккан жокмун. Эгер жолугам десе мен жолугат элем. Анткени көп суроолор бар мендечи. Ошол суроолорго жооп алат элем да. Эми Бакиевдердин куйругу деген бул жалган. Бул оппоненттердин атайын чыгарган сөздөрү. Садыр Жапаровду мен ачык эле айттым өткөндө дагы. Садыр Жапаровду карапайым эл колдоп атат. Да, интеллигенттердин жарымы колдогон жок. Аны ачык айтыш керек. Шаардыктардын жарымы колдогон жок. Аны да ачык айтыш керек. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бирөөсү колдогон жок. Колдобойт дагы. Балким барып жолугушу мүмкүн, бирок колдобойт. Ошол эле Өмүрбек Бабанов ачык колдобогондон кийин
эгерде сен ачык өзүң оюңу айтпасаң, анда сен колдогон жоксуң деп мен ошондой түшүнөм. Ошондуктан мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, бул жалган жала. Мекенчилердин акчасы деле өтө көп эмес. Азыр, конечно, ошол мекенчилердин арасындагы кичине колунда барлар чыгарып, баягы немелерди жасап атышат, буклеты, баннерлерди, жана башка нерселерин да. Мен айтайын дегеним, карапайым калк Садыр Жапаровдон бийликке болгон ишеничин, үмүтүн жоготуп алган карапайым калк азыр Садыр Жапаровдон ошол ишеничти, үмүттү күтүп турат. Мен ойлойм, Садыр Жапаров Искак Разаковтай таза иштеп берет деп. Мен ойлойм, Садыр Жапаров президент болуп калса, элине төгүлгөн нур болот депчи. Мен ага ишенем. Бирок биз Садыр Жапаровду баарыбыз колдошубуз керек. Ансыз, колдоосуз жалгыз адам жетишпейт. И ошол койгон жакшы максаттарды ишке ашыра албайт да. Эми өзүңүз тууралуу сурайын деп турам, Жылыс эжеке. Ушундай кайраттуу, ушундай айбаты бар кызды Кыргызга кандай үй бүлө тарбиялап, чоңойтуп жөнөттү? Мен түшүндүм бул акыркы сурооңуз да сизден, Сиздин передачаңыздан саясий коктейль дегенде көрөм да. Абдан кызыктуу, анан эми биз көп болдук да. Көп нерсеге анан ошондо кичине туура эмес сөздөр айтылып атат да. Мен ошолорго элге айтып койсом. Айтыңыз. Биринчиси Каныбек. Эркиндин аянтча. Да, теги рахмат. Биринчи Каныбек Иманалиев айтып атат. Мен Кимме Күлүнүндү нон грант кылганмын сунушум менен кыргыз элин коргоп деп. Кечиресиңер, Каныбек Иманалиев кыргыз элин коргоо эмес, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн коргоо ошентип айткан. Анткени Кимме Күлүнүндү Өмүрбек Текебаев чакырат Кыргызстанга. Мен бул чет өлкөлүк комиссияны эмнеге чакырдыңар Роза Исаковна деп суроо бергенде, ал айткан, убактылуу өкмөттүн бир абройлуу мүчөсү чакырса, мен макул болуп коюп турмун деп кийин өкүнүп калган. Ал убактылуу өкмөттүн мүчөсү ким десем, фамилиясын айтпай койду. Анан мен 2010 жылы июль айында, 2011 июль айында барып калам. ОБСЕнин теге жыйынына. Барсам ошол жерде Кимме Күлүнү менен Өмүрбек Текебаевдин сүрөтү турат. Отурган жанаша. Көрсө 2010 жылы июль айында ОБСЕнин ушул платформасына барган экен Өмүрбек Текебаев. Ошол экөө жолугуп, анан ошону Өмүрбек Текебаев чакырган экен. Кийин мен палатада көрсөткөм экөөнүн сүрөтүн, дагы да бар. Анан кийин ал Кимме Күлүнгө ишенишкен да. Мурунку бийлик ушуну жасады деп жазып берет деп. Кимме Күлүнүн келип, комиссия келип, убактылуу өкмөттүн июнь окуясына жол бергени, убактылуу өкмөттүн өкмөт катары өзбек элине жасаган геноцид деп тапкандыгы үчүн, анан Каныбек Иманалиев ошол убактылуу өкмөттү коргош үчүн анан ага теги нон грант жарыялаганда. А бирок ал ошол Кимме Күлүнүндүн жыйынтыгы комиссиянынчы ал бүгүнкү күнгө дейин ачык турат. Эртең бүрсү күнү, эмдиги жылыбы, кайсы бир күндөрү, кайсы бир жылдары бул маселе сөзсүз көтөрүлөт. Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү канча жашка чыкпасын, Гага сотунда, мени эстеп коесуңар, Гага сотунда булар жооп берет. Бир эле Гага сотунда эмес, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда дагы айрым мүчөлөрү убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү, ош окуясына тиешелүү мүчөлөрү сөзсүз жооп берет. Анткени алар бир эле ушул кандуу окуя болушуна жол бербестен сепаратисттик күчтөр Кадыр Жамбатыров баштаган, ошолор менен соодалашууга барышкан. Кандай соодалашуу эле бул? Биринчиден, мына Зулумов Шакир деген, мен өзүм интервью алып атам ал кишиденчи.
Жогорку Кеңештин апрель-июнь ыкасын иликтөө комиссиясынын төрагасынын орун басары катары Ошто мэриянын зданиясында, залында. Ал жооп берип атат. Кадыржан Батыров менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, айрым мүчөлөрү соодалашкан. Биринчиден автономия түзүп берүү боюнча, экинчиден өзбек тили официалдуу тил болсун деп, үчүнчүдөн 30% күч органдарында өзбек улутундагы жаштар иштесин деп, төртүнчүдөн айтып атышат, тиги жогорку сотто 30%, жогорку кеңеште 30% деп. Мына ушул соодалашууга убада берип коюшкан. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү. Мына азыр Бектур Асанов мына ушуну акырын айтып чыгып атат. Мен өз убагында айтканда, мени куугунтукташып, ошол Ысык көлдөгү жерди прокуратура тарабынан, башкы прокуратура 7 начальник управлениени жөнөтүшүп 42 жолу текшеришти. Эчтеке таппашты. Мен ачыгын айтып аттым, пожалуйста, тапсаңар, тапкыла, издей бергиле, тапкыла, эгерде фондко бир тыйын келип түшсө, анда менин 2 бутуман асып койгула деп. Ошол 7 начальник управлениенин 2 взятка сураган. Анан бизге айтып атышат, тиги строительный компаниялардан заказчик айтып атат, ушинтип акча сурат. Жедиңерби десем, жок. А эмнеге бересиңер? Раз ошол Курманжандатка ошондой акарат келтирип атышабы, бирден камалат деп мен айтканмын. Курманжандаткага акарат жасап атышып, эненин бул мындай айтканда руху, духу тирүү арбак деп коет да. Анан өзүңөр көрдүңөр, мына ошол айтылган сөздөр өздөрү менен кетсин. Ким жамандык кылса, фонд Курманжандаткага акырын өз жазасын алып келе атышат. Мен аны каалаймбы, каалабаймбы, бул Курманжандатканын арбагы өзү чечет. Мына ошолдой жаман ишти жасашты да айрым убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Анан элден алаксы түш үчүн бизге нападать этти ата журт. Фракциясынын бирде депутаты калган жок, куугунтукка алынбаган. Баягы чындыкты айтып сүйлөгөн. Өзү чындык эч кимге жакпайт. Потому что ал ачуу, таамай айтылат. Бирок чындык гана ошол жагдайдан алып чыга турган жападан жалгыз жолда, башка жол жок. Ошон үчүн Гага сотунда да жооп берип калышы мүмкүн. Эми айрым мүчөлөр ким тиешелүү болсо. Эми баарын деп айта албайм. Өзүңөр билесиңер, Мегакомдон акча алышкан, банктардан акча алышкан, ошолордун баарын, ошол акчаларды албаган мен 3 эле кишини билем. Убактылуу өкмөттүн. Бул Элмира Султановна Ибраимова алган эмес. Абдыганы Эркебаев алган эмес. Исмаил Сакыш да айтышат алган эмес деп. Аны эми өздөрү айтып берер, бирде болбосо бирде ушулардын баары чыгат, өздөрү айтышат. Бул бир. Ошон үчүн Ким Өкүйлүнүн нон-гранты убактылуу өкмөттү коргоо максатында Гага сотуна барбай калышсын деген максатта айтылган да. Ал эми экинчи дагы бир момент, эми азыр бүт кечирип коесуңар, мен ойлогом силерди Токио Атамекен партиясына ачылганбы, баары эле Атамекенден келип сүйлөп атышса депчи. Анан Бактыбек Калмаматовду да чакырдыңар да, менин коллегам. Ал айтып атат, ушуга да жооп берип коеюн. Садыр Жапаровдун дейт рейтинги дейт мындай эмес, мындайынан түшүп атат дейт. Мен элге айтып коеюн, Садыр Жапаровдун рейтинги жөнөкөй карапайым элдин арасында мындай эмес, мындай көтөрүлүп атат. О, жогору жакка карап. Мен Бакыт Калмаматовдун сөзүнө жооп берип атам. Бул агитацияда эмес, бул Бакыт Калмаматовдун айткан сөзүнө жооп. Каныбек Иманалиевдин айткан сөзүнө жооп. Ушу азыркы сөзүңүздөн улам менде суроо жаралып атат. Кыргыздын кайсы бир баласы, кызы, эми мындай өлкөнүн баласын айтып атам да менчи, жарандарын. Кайсы бир башка азчылык улутка
автономия берем деп убада берди дегенге сиз мындай өзүңүз саясатта жүргөн адам катары ишенесизби ошого? Албетте ишенем. Же жөн эле бул мындай неме? Жок, ишенем. Анткени 1991 жылы дагы 90-жылда болуп өткөн да немеч Ош окуясы. Ошонун алдында сепаратисттик күчтөр, аксакалдар азыр эми. Ошолор немеге кат жазган ЦКга, КПСС Москвага бизге автономия кылып берсеңер деп. Алар компактно жашаган биздин өзбек улутундагы жарандар жашаган. Мисалы үчүн Кара Сууну, тиги Ноокатты, мына ушул Ош шаарын ушундай кылып. Эми бул жөнөкөй карапайым өзбек элине автономия абсолютно кереги жок. Бул тиги сепаратисттик күчтөргө керек эле. Алар президент болуп бөлүп алышкан. Ким болот деп. Кадыржан Батыров президент, Алишер Сабиров генеральный прокурор, эгерде автономия болсочу. Инамжан Абдурасулов ошол неменин губернатору, область болобу, же болбосо президенти деп автономия болсо президент болуп калат да. Анан вернее Кадыржан Батыров президент, ал премьер-министр ушинтип бөлүп алышкан. Азыр точно эсимде жок. Бүт бийликти бөлүп алышып, сепаратисттик күчтөр жөнөкөй карапайым элди салып беришти дагы, өздөрү баары учуп кетишти. Бай экен, акчалары бар экен. Чет өлкөдө жашаганы жашап, өлгөнү өлүп атат. Мына ошон үчүн мен кыргыз жана өзбек жарандарга, менин жердештерим айтып коет элем. Чагымчыл күчтөргө ишенбегиле. Ал кимиси болбосун. Биз пендебиз. Кудайдын жери бизге үй. Баарыбызга ошол жерден орун табылат. Мындай өлкө жок. Да бизде демократия бар, да бизде эркиндик бар. Сөз эркиндиги, эркин жашоого. Биз кылымдар бою чегарасы жок жашап келген элбиз. Ошон үчүн урматтуу кыргыз, өзбек биздин бир туугандар түштүк тарапта жашаган. Ынтымакта, биримдикте жашайлы. Эч кандай сепаратисттик күчтөргө же болбосо бийлик талашууда кандайдыр бир саясий күчтөр мына ошо сиздерге бир кайгы муң алып келем десе, ага жол бербегиле. Ошол 2010-жылдагы 3 күндө мына ошол согушту өзүңөр бастыңар, урматтуу менин жердештерим. Себеби көрдүңөр, жөнөкөй карапайым элдин баласы өзбек болобу, кыргыз болобу, ошолор мыкачылык менен өлүп атканын. Мына өзүңөр согушту токтоттуңар. Эч кандай убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү токтоткон жок. А биз болсо колдон келишинче мына ушуну силерге түшүндүрүп аттык. Ошон үчүн мен силерди жакшы көрөм. Аман болуңуздар, жакын арада жолугабыз. Дагы сурооңуз? Эми өзүм жөнүндө мен өтө жөнөкөй бүлөдө чоңойдум. Кара Суу району, азыр маада эле өкмөттү, мурун Фрунзе колхозу болчу. Атам Фрунзе шаарында педагогический техникумду бүткөн, өзү педагог. 1 класстан баштап 4 класска дейин балдарды окутат эле. Аябай анда бардык сабактардан бир эле мугалим бере берчү, башталгыч класс. Андан кийин соттун секретары болуп иштеди, областтык. Кийин барып анан кийин завхоз болуп биздин колхоздо иштеди. Мындай айтканда трагический каза болгон. Мен 7 жашар кыз элем. Азыр мен 60-ка чыктым. Атам каза болгонуна 57 жыл болду. Балким атам тирүү болгондо менин жетишкендиктериме, биз 7 тууганбыз, башка балдардын жетишкендиктерин көрсө сыймыктана беле деп өзүмчө көп ойлоном. Апам жалгыз, апам өтө кордук менен бизди чоңойтту, пахта терип. Биз баарыбыз иш кылат элек. Бизге жумуштун баарын бөлүп берет эле. Эжем эрте менен 5:30 туруп, 6-да туруп малды чыгарат эле. Алдын тазалайт эле.
Эми биз баягы оштуктар айткандай жүгөрүнүн сабагын пая деп коебуз да. Ошол паяны кыркып кебек менен аралаштырып, сууга чылап берип, сабагына чуркап кетет эле. Бою кичинекей. 7 класста окуган кыз эле, атам каза болгондо, анан биринчи партада отурат эле. Ушунчалык чуркап кетет эле. Сабагыман кечикпейин деп. Ал эми эжем экөөбүз бир ботинке кийет элек. Азыр бир социалдык ролик чыкты го. Баягы костюмун кийгизип, туфлисин, анан немесин бир туугандар. Анан ошондо эжем байкуш сабагы бүтөр менен классташтары менен да ойнобой. Кийин чоңоюп калганда деле, жигиттер жандап калганда деле сабагынан чыгып туруп чуркап келип мага берет эле, туфлисин мен кийип алып, эми ботинка болчу, туфли эмес. Анан кара ботинкени мен кийип алып, анан мен чуркап сабакка барат элем. Бирок мен шок элем. Ошол ботинкени тез эле мен жыртып коет элем. Футбол ойноп, баскетбол, волейбол, эптеп мындай тынч отурбайт элем да. Азыр баарыбыз турмуш курдук, жакшы. Апам эми мындай паспорту менен 91 жашка, бирок мен 94 жаш деп коем, себеби 60ка чыккандан кийин дагы бир жаш кошо бериш керек экен. Ошондо көп жашайт деп бир молдодон угуп калдым эле. 60ка чыкканда мен 61 дедим, 62ге чыкканда 63 дедим. Ошентип атып, апамы 94 жашка чыгардым. Анан курортторго көп барат элек. Кийин жолдошу Московский авиационный институтту жакшы жерлерде иштеди, иштеп атат азыр деле, Кудайга шүгүр. Оор сыноолорду быйыл абдан өткөрдүк башыбыздан. Коомдо, өлкөдө, ошону менен үй бүлөдө болду. Жолдошум аябай жакшы адам, дайыма мени колдоп келген. 2 уулубуз бар, 8 небере. Мен жаратканга чексиз ыраазымын. Жолдошум өтө оор абалдан чыгарып, кайрып үй бүлөсүнө кошконуна. Ошондуктан урматтуу мекендештер, бири-бириңерди сыйлап, бири-бириңерди урматтап, көрсө мына коронавирус жана башка оорулар, дегиле өлүм биз менен биздин жаныбызда эле жүрөт экен. Ошон үчүн тирүүчүлүктө бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди аяп, бири-бирибизге жылуу сөздөрдү айтып, колдоп, коштоп, айрыкча аял кишилерге кайрылып кетет элем. Үй бүлөнү эркек түзөт экен, бирок үй бүлөнү сактап калуу аял кишинин колунда экен. Ошон үчүн аман эсен болуңуздар, ар бир үй бүлөдө бакубаттуулук болсун. Шаиста мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Мына ушундай жакшынакай передачага чакырганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ал эми элиме келе жаткан президенттик кызматтык орунга туура тандоодон жаңылышпагыла деп айткым келет. Аман болуңуздар. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жылдызхан Жолдошова менен маегибизди сиздер supertv.kg сайты аркылуу же болбосо Super TV YouTube каналы аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.